Бүгүн 7 апрелде Балыкчы шаарында 2010-жылдагы элдик революциянын 15 жылдыгына арналган эскерүү иш-чарасы өттү. Эскерүү Аземи Жумгалбек Аманбаев көчөсүндөгү революциянын курмандыктарына коюлган эстеликтин жанында өтүп, ага шаар тургундары, расмий өкүлдөр жана мекеме ишкананын жетекчилери катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө баатырларды эскерүү митинги өтүп, салюттук топ ок атты. Андан соң курман болгондордун арбагына багышталып Куран окулду. Субханаллази асра би'абдихи лейлан. Шаар мэри Азамат Арнабек уулу апрель окуясында шейит болгондорду эскерип өттү. Бүгүн ушул 7 апрель эстелигинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэриясы эскерүү иш-чарасын кылдык. Биздин ушул Балыкчы шаарыбызда мекен шейит болуп 3 баатырыбыз каза болгон болчу. Ошолордун катарында ошол Шабданбек Кулакынов, Абдрахим Бектуров, анан Бешеналиев Дуулатбек. Балыкчы шаарынын жергиликтүү кеңешинин депутаттары, Балыкчы шаарынын мэриясы ошол балдарыбыздын элеси унутулбасын деп ушу Кулакыновго көчөнүн атын бергенбиз. Андан сырткары ушу Абдрахим Бектуровго болсо спорт школунун атын берип, азыркы учурда ушу Кулакынов көчөсүн 4 километрди толугу менен жасап берип атабыз десек болот. Андан кийин мына Абдрахимовдун атындагы спорт школдагы толугу менен ремонттолуп жасап берип атабыз да. Айтып аткандын максаты анткени ушу 7 апрелде мекеним үчүн, ушу мамлекетибиз үчүн деп үй бүлөлүк башкаруу кланына каршы чыгып, өзлөрүнүн жандарын берип кеткен баатырлар эч качан унутулбайт. Каза болгон балдарыбызга Кудайым бейиштигин берсин. Ушу 7 апрелде чыгып, ушу салым кошкон, ушу деги эле Балыкчыдан эмес, ушу Кыргызстан боюнча чыккан баатырлар ар дайым ден соолукта болушсун. Ошондой эле курман болгон баатырлардын жакындары сөз сүйлөп, жүрөктөгү кайгысы менен ыраазычылыгын бөлүшүштү. Мындай күндөр болбосун, энелер ыйлабасын, деги эле эне баласын жоготпосун айдан айдан. Мындай күндөр эчкимдерге, эчкимдердин эшигиңердин алды эмес. Көчөңөргө деги ыраак жакка да жетпесин, келбесин. Рахмат. Шаардык кеңештин төрагасы Дастан Аманалиев Кыргызстандын тарыхында түбөлүк калган адилетсиздикке каршы туруу күнүн жана анда баатырларча курман болгондорду эскерди. Биз бул күндү эч качан унутпайлы. Бул күн өлкөбүздүн тарыхын өзгөрттү, үмүтүбүздү жандандырды. Эркиндик, чындык, адилеттүүлүк жана мыйзамдуулук үчүн шаарыбыздан дагы 7 апрелде курман болгон балыкчылык баатырларыбыз да бар. Элибизде мындан ары дайыма тынчтык болсун. Өткөндөрдү эскерип, урматтайлы, кийинки жаштарга түшүндүрөлү. Шаардык мэрия тарабынан курман болгондордун жакындарына жана коомдук ишмерлерге сыйлыктар тапшырылды. Мындан тышкары иш-чаранын алкагында шаардык маданият үйү тарабынан даярдалган кыска сценка көрсөтүлүп, анда бул күндүн тарыхый мааниси түшүндүрүлдү. Элим, жерим үчүн кызмат кылам. Көрөсүз го? Жакшы адам болом менеке. Бул күн элдин эркиндикке болгон умтулуусун, адилеттүүлүк үчүн күрөшүн жана шейит кеткендердин ыйык элесин эскерүү күнү катары белгиленди.